Kara nöşer tökkön turap dedin he? Kamdanıp depeceğiz. Boldu, çekit koyayım, çekit. Azamatsın. Boldu altın. Bugünkü hoca yetişti. Ertenki olimpiyadanın aldığında sen biraz iyi salışın gerek. Caray mı? мындай сонун кабарды сизден угуп агайын. Мен үчүн аябай маанилүү. Бул сиздин эмгегиңиз өтө зор да. Мага арнаган эмгегиңиздин. Çok balam. Bu senin tırışçılığın canı özürdü. Жүрі, выпускнойдың алдында ақырғы класты сатқа баран, ә? Өзгөчө белгилеп айта турган окуучубуз бар. Ал көптөгөн олимпиадаларга катышып, жеңип келген жетишкендиктери менен мектебибизге чоң салым кошту. Ал мектепте дагы өзүн активдүү көргөзө алды. Эмесе бул жака Жаныбеков Алтынбекти чакырат. Ушундай шыктуу, зейимдүү, аракетчил баланы тарбиялаган үчүн сиздерге чоң ыраазычылык. Анткени Алтынбек биздин мектептин сыймыгы. Биздин сиздерге айта турган сонун жаңылыгыбыз бар. Уулуңарга кызыккандар болуп атат. Алар бюджеттик негизде балаңарды бекер окутуп берүүгө даяр. Qanday sonun жаңылык. Берекем десе алтыным. Рахмат сизге да. Сиздерге да рахмат. Ой, кечиресиздер. Уулубуз биздин сыймыгыбыз. Ооба, жакшы дечи. Бирок биз үйгө барып кеңешип, анан толук жебизди кийинчерээк берсек кандай болот дейм да. Албетте үйгө барып кеңешесиздер да. Бирок мындай шартты кое бербей керек. Анын үстүнө Алтынбектин келечеги өтө чоң. Ооба, менин кызым да. Үйгө барып кеңешип, анан толук жооп берелик, кечирээк менен. Ата, Мейлиңиздер. Жакшы барыңыздар. Мындан башка мен эмне дешим керек эле? Мен эн атасына басым кыла албайм да. Көрөсүкө булар азы бараттагы тез эле жумуш таап берип калтырышат. Бираз көндүрүшүбүз керек болчу. Минтип отурсак, Алтынбек эч жака бара албайт. Эми кичине күтө туралы. ата, апа. Мен үчүн бул тапшыруу аябай маанилүү экенин билбей атасыңарбы? Ушунча жылдан бери эмгегим үчүн берилген белек болуп атпайбы? Бул жерден кеткенге эң сонун мүмкүнчүлүк да. Балам, түшүнүп атам, мен баарын түшүнүп атам. Үйгө барып анан чечип сүйлөшөлүчү, ойлонолчу биринчи. Ата, эмне ошондо мага жок деп атасыңарбы? Үйдө малжан деген бар. Короо деген бар. Эмне ошонун баары тең менин мойнума эле сагатасың сен? Ой, болдучу. Ансы эле кол жетишпей атат. Болду. Эми ушул маселени сөзсүз машинеде кетип баратанан сүйлөшүш керекпи? Үйдөн деле сүйлөшөбүз шашпай. Ушундай көңүлүмдөчү тимеле түшүрдүңөр да ызылдашып атып. Биринчиден. Экинчиден эртең үйгө конок келет. Түйшүгүм көп. Болчу, кеттик бас. Анан үйдө сүйлөшөбүз. Kokуя. Ha, emne oldu? Ağzım çıktı bas. Oy, koku emne olup gitti de gel. Uşul emne oldu dedi. Дядя, си buradan, tağır Oy, işte bana. Oy, bir kömürü kalmaz, bir kömürü kalmaz. Tamam. Hadi. Haydi ondan iyi getir. Ne dedi hadi si buradan. Uşule geçip et bile. Uşule geçip et bile da. Si buradan oraya oyna otkam. Anan. Oy, kokuyor. Tağır gitmem de tek kıstın eli. Ay, nereye? Жарыктык.
Сиздин куракта мындай жаракаттар да коопту да. Дагы жакшы эштериңиз сынбаптыр. Эми бир топко төшөктөн турбай жатышыңыз керек болот. Айлар дебейм, көп күндөр өтүш керек. Биротоло жакшы болоруңузду бир гана Кудай билет. Коюңузчу. Эртең эле ушукка эле кетем мен. Ай, курбекер баатырланбаңыз. Ойдалабай жатчы Байбол. Күтүүсүздөн ушундай болгонун карасаң, эртең тиги кайнагандар да келген аткан турбайбы? Сенин байкең тиги аялы менен да келет экен. Иш чаштан көп, конок тозушубуз керек. Эми сага Кудай бербедиби? Жаат эми. Эс алып. Атаң эс алсын. Ой, турбайсың, эмне отуруп калдың эми? Бар, кыймылдай. Бул жеке, дары-дармектер жазып койдум, керектүү. Мейлиңиз эми эртерээк сакайып кеттиңиз. Жакшы калыңыз. Рахмат. Мейлиңиз жакшы барыңыз. Рахмат. Апа, мен окууга тапшырым жөнүндө сүйлөшөбүз дегениңиз беле? Балам, болчу кийин сүйлөшөбүз. Бир жагынан делбе болуп атса, сен дагы бир жагынан тырпыратып. Тур, бол, анан сүйлөшөбүз. Пияз картошкаларды алып келчи, бол. Көрө. О бир тууганымда келип аябай ыраазы болуп атам. Көптөн бери көрбөй эстаке. Келип тур көбүрөөк үйгө. Менин үйүм сенин үйүң дегендей. Рахмат, Кадырбек. Ооба аке, келгениңиз жакшы болбодубу? Бүгүн биздин үйдө өзүнчө эле чоң майрам. Алтынбегибиз өз жаным десе, мектепти жалаң 5 менен аяктады. Тиги мектептин директору, атасы, мугалим баары мактап, биздин айылдын сыймыгы болду, жаным мен. Мени тысканда. Мени, кстати, чет мамлекетке окууга чакырып жатышат. Бир эмес 2 вузга, болгону да бюджеттик. Азамат, сен башында эле ботаник болдусуң. Азамат. Эй, кайдагы чет мамлекет? Саган өз четке суутуп коюп турбу. Азыр бул жакта иш кычап аткан, Сен азыр атаңдын жүгүн көтөрүшүң керек. Азыр эле эмес, өмүр бою. Жок, эми азыр кетпесем, азыр тапшырбасам, анан өмүр бою ушу айылда калып калам да. Байке, сизден бул жерде жашап тура аласыз да? Байкеңдин өзүнүн үй жайы бар да. Байкеңдин жардамы мага керек дегендей. Эми үйдүн кичүүсү сенсиң да. Ата эне багы үйдүн кичүүсүнүн милдети. Эмнени сөз кылып атабыз? Сен мына үйдөн жылбашың керек. Сен мына атаңды, апаңды карашың керек. Сен ата энеңдин мураскорусуң. Мына үйдөн жылбашың керек деп айтып атам. Чет өлкөгө барбай. Кадырбек. Мунун чет өлкөгө баруусун экинчи сөз кылбайлы. Макулбу? Ак сөз балам. Сен мага шен атасың. Көрүп атасың баягындай алжан деген жок. Коро жайды малжан деген бар айтанда. Койчу. Мындай сөздү болбосун, кайталамасын. Сөз бүттү. Ата, бирок мен эмне калайм, эмне иш? Эй, чумгой. Акыл болсо кайра келет. Сен дайым ушундайсың дей. Эчтеке болбойт. Кийин түшүнөт. Кел, ысык чайыңа куйчу кызым. Буларды карасаң, өздөрүнчө эле чечим чыгарып алышып. Менден даже сурап коюшпайт. Фи, блин. Жок. Мен кеткенге аракет кылышым керек. Ооба, мен точно аракет кылышым керек. Сизден башка мага эч ким жардам бере албайт. Сүйлөшүп көрүңүзчү. Ай, турбайсыңбы? Уялсаң боло. О катын бар, мен кылайынбы? Менде эч кандай шанс жок, папа. Эмнеге эле күңкүлдөп атасың? Сиз окууга тапшырууга эч кандай каршы эмес элеңиз го. Ата менен сүйлөшүп көрүңүзчү. Ой, биринчи турчу, иш кылчы. Деги эле кой муну. Тур. Ооба, эми сүйлөшүп көрөм, сүйлөшөм ана. Тур.
Алло? Саламатсыз. Бул мен Эдил Болотбекмиш. Саламатсыз. Чындалганым үчүн кечиресиз. Бирок уулуңар тууралуу чечим кылдыңарбы? Убакыт өтүп атат. Жок, азыр кандайдыр бир жайларды кеңешип алып туруп анан Уулуңардын алдында даңгыр жол ачылганын түшүнүп атасыңар да. Туурабы? 1-класстан бери кылган аракетиң кыя чаап, келечегин талкалап аласыңар. жок, мен сизге айтып атпаймынбы, азырынча чече элекпиз деп. Мени кечириңиз. Бирок Алтынбек кокустан айылдан алып калса, мал менен мал болуп, кечириңиз. Туура чечим кабыл алсаңыздар. Али кишине убакыт бар. Мен сиздерден жооп күтөм. Макул, жакшы. Мен көрүп атам, бияка каччы мындай. Обрай. Эмне? Каке, мен негизи ойлоп атам да. Сен ойлонгондой бале болчу эле атаң көр. Негизи эми мактанып сыймыктана турган эле эч нерсебиз жок да. Анан Алтынбектин окуусу себеп болуп, элестетсең, оолубуз чет өлкөдө окуп атат. Анан экөөбүздү айыл апа бардыгы тууган урук кеп кылып атат. Элестетсең? Бул маселе боюнча сүйлөшпөдүк беле, Малды сен карайсыңбы? Корожайды сен карайсыңбы? Улуу балабыз Нурлан жөндө болсо макул эле, мейли эле. Көкүрөк күчү эң эркеси Алтынбекпи? Тагдырына маңдай жазылганбы? Аны бирөө күчү бол дептирби? Аткарсын өзүнүн максатын. Койчу. Сен эмне? Өмүр бою ушул бутуң менен жатмак белең. Тереңирээк ойлонуп көрсөң, айыл апага жакшы жагынан кеп болобуз да. Сен айлы барып мактантып эле койсо. Тур бар, идиш аяң аткарчы бар. Сен дайыма эле ушундайсың да. Бардык жүктү мага ийилип коесуң. Бизди таң калтыртып өтө тез сакайдыңыз го. Эми мен бир аз көнүгүү көрсөтөм. Бутуңуз тез калууна келиш үчүн ошону жасап турасыз. Анан өзүңүз айткандай чуркап кетесиз. Болуптур анда, жакшы калыңыздар. Жакшы болуп Чоң кеттиңиз. рахмат. Эч нерсе эмес. Так. Сүйлөшөлүчү. Эмне? Сиз жакшы болуп калбадыңызбы? Анан менин окууга тапшыруум жөнүндөчү. Бул сөздү сүйлөшпөдүк беле биз? Мен атам, мен мынтип жашай албайм да. Мен окугум келет. Деги силер мени түшүнөсүңөрбү? Сен эмне кайра баштадыңбы? Качан түшүнөсүң сен? Сенин тагдырыңа жазылган, маңдайыңа жазылган тагдырың ушул. Үйдүн кичүүсү болуп калыш керек үйдө. Мен баламдын чет өлкөдө окушун каалаймын. Кандай чет өлкөдө окусуң каалайсың? Үйдү ким карайт? Мал жанды ким карайт? Корожайды ким карайт? Алмак ким карайт? Мен деле жалгыз өзүң эле кыйрап аткансыңарчы сен. Кандай сен үйгө катыңды билип алчы? Сен дайым ушинтесиң да, өмүр бою ушинтип келатасың. Болуптур. Мен үчүн баардыгын силер чечсеңер, анда болуптур. Силер өзүңөр максатыңарга жеттиңер. Эми каалагандай болгачы. Ne oldu Kandayсың,
мындай учуратканды үйрөткөн эмес беле. Я. Бул эмне я? Кайда өйдөн жүрдүм эле. Эми айтыштын деле кереги жок. Эй бала! Алтынбек, О, бас тамагың ич. жок, апа, курсагым ток менин. Ай. Мага мынтип жүргөнү жакпай атат. Неге? Тиги элдин айтуусуна караганда Гүлмиранын баласына кошулуп алыптыр дейт. Гүлмирачы жана тааныйсың да. Анын баласы жанагы жаман балдар менен топтошуп алып, жаман иш кылып жүрүшөтмүш. Очей. Eli uzun irik çok arkaysın söylüyor öğret. Алтынбектің ақылы бар. Андай жаман жолға барбайтар. Білем ғой мен малымды. Ай, билбейм, ай, ким билет. Мұздап қал тамағын іч. Ооба, түшүндүм. А бирок кокус. Сен эмне коркуп атасың? Эки саат жей салгабы? Эй, мен жасайм дедимби? Жасайм да. Болду да. Алтынбек. Бул үй эмели эмне атканы болуп калган да. Мен эмне уборщицамынбы? Темсилип каякта жүрөт?
Ай. Кайда жүрдүң? Ай, көзүңө эмне болду? Ешнерсе апа. Алтынбек. Алтынбек дейм. Ким урду сени? Ким, баягы балдарбы? Мен аларга урганды көргөзөм. Ата-энелерине чейин барам. Ешнерсең кереги жок апа. Мен өзүм күнөөлүүмүн бул. Алтынбек. Алтыға, бер келейин, сары. Алтынбек, чыксам. Чык болой. Болчу, батыр. Болой. Мындай турчу, мындай турчу. Короче, кандай? Короче, Алтынбек иштеп бар. Апа, İyi apa gengs. Ay gelin. Çay Ali'ye koysun. Ondan çay içelim. Балаңды албайдың бе? Жол көтің дуайдырсы. Өсің көтің. Сени карап таң Кадырбек! Бул эмнеси? Кадырбек, бул акылы бардын эси иштейт дебедиң беле? Эми эмне дейсиң? Сен көрбөй жатасың балабызга эмне болуп атканын. Мындай болбош керек. Sen beni gülüyle otasın mı? Hem kim bilip durmup giderim beni? Бул эмнеси я? Балабызга эмне болду я? Эгерде мындан да жаман нерсе болуп кетсечи. Ойлонгондон корком. Kim bildirip giderim? Kişine korocaya kalaksı gidetken de oyladın da ben. Эми эмне кылабыз я? Эмне кылабыз я? Алло, Саламатсыз. саламатсызбы? Тынчыңызды алганым үчүн кечириңиз. Алло, мен айтайын дегеним, билем силердин чечимди, бирок акыркы жолу аракет кылайын дедим. Документтерди кабыл алуу үчүн саналуу эле күндөр калды. Акыркы шанс сиздер үчүн. Ой, Алтынбек үчүн. Эдил Болотбекович, мен эмне кыларымды дагы билбей калдым. Ал тиги шайтанга азгырылып, жаман балдарга кошулуп, ичип, чегип. Ал азыр жакшы элеби? Жакшы эле. Телефондо сүйлөшпөй келсем болобу? Ооба, болот, келсеңиз. Эдил Болотбекович, эгер өзүңүз дагы жакшылап сүйлөшүп көрө аласызбы? Суранычы. Макул. Рахмат.
Otur çay. Bir aydan beri ahval ушундай. Gün сайын өзгөрүп атат. Балким сиз сүйлөшүп көрөрсүз. Мен деле укпайт го. Эмне укпайт? Силер мени туура түшүнсөңөр. Муну менен сүйлөшкөндө майнап чыкпайт. Себеби өзөгү башкада да. Мен силерге айтчу эмес белем. Мунун эңсегени, каалоосу окуу деп. Бул азыр өзүнүн кыялдарын ишке ашырчу маалы да. Бул мага айтчу. Агай, мен чет өлкөгө барып окуп келип, айылымды өзгөртөм. Менден кийинки жаштарга өсүүгө, өнүгүүгө жардам берем дечү. Алба бизге эч нерсе айткан эмес бар. Айылдан качып кетет деп ойлоп турмун да мен. Менин көк беттигимен мында болуп кетет деп ким ойлоп тур эми анычы? Экөөбүз тең туура эмес чечим кылдык. Биздин балабыз элден өзгөчө. Биз анын ой кыялдары, тилектери, максаттары менен эсептешпей эле чечим чыгарып койдук. Эми биз көнгөнбүз да. Ата энебиз эмне десе ошону кылып, биз дагы балабызды ошондой деп ойлоп турбуз. Биз кандай өссөк алдыр ошондой өсөт го деп ойлогонбуз чын эле. Аксакал, өзүңүз деле угуп жүрсөңүз керек. Жараткан Кудай ар бир баланы өзүнүн ырыскысы менен, ырайымы менен, өзүнүн жолу менен жаратат. Туурабы? А силер балаңардын маңдайына жазылган нерсени бузуп, башкага уруп жатасың. Толкунданып атабай. Кой чай. Алтынбек. Балам. Келчи. Вот. Кел отур. Балам, мен сен үчүн дайыма сар санаа тартып, анан кабатыр болом да. Анан тиги... Кой чай, аргай сүйлөбөй. Мындай, балам. Кечээ мен Эдил Болотбек экөөбүз чечишип сүйлөштүк. Дагы сени Германияга кетире турган болдук окууга. Токтосоңуз ата, токтосоңуз. Үй жай, мал жанчы. Сизге ким жардам берет ага? Балам, ал жагын ойлонбой эле койчу. Малдын жарымын сатабыз. Жарымы болсо, жарымын эми кемпирим экөөбүз акырын кирип чыгып эле карап жүрө беребиз. Кемпир. Мен кемпир эмесмин да. Ай, билеттин жарымы тиги бизге акчанын жарымы билетке да жетсе жакшы болот эле. Жетет. Сенин аркаңан конокко барабыз, балам. Көрдүңбү? Апаң сени кетире элек жатып өзү баргандат конокко сага. Ай, балам, эгер сен каалабасаң, биз конокко барбайбыз. Ата, мен чын эле айтып атасыңарбы? Мен чындап эле кетемби? Ооба, балам. Эртеңден баштап документиңди такташ керек. Кел, чай чой. Жакка кете турган кайсы документ керек экенин билесиң өзүң. Билем. Ошого даярдаш керек эми. Ата апа, чоң рахмат сиздерге. Мен кыйрат окуп келем апа. Ата, ушул айылымды өркүндөтөм ата. Урматтуу ата эне, кызуу кандуулук менен шашып чечим кабыл албагыла. Ойрон болгондо оңдоо оңой эмес. Ар бирибиздин баса турган жолубузда пландар бар. Тек гана аны туура таап билүү керек. Эсиңерде болсун. Балдарыңар сиздердин колдооңорго жана сүйүүңөргө муктаж.